Аңы жетпестен hem тоқтобой чай айтса түгенбөгөн дүйнөдө дагы не бир укмуштар бар, баарысы сенин гана күчүң белем деп. Акын Алыкул Осмонов жазгандай, кыргыздын кыргыз болуп тургандагы улуу касиет күчү бул албетте Манас атабыздын кайраты жана деми. Так ошондой улуулукка сугарылган жалындуу жаштар менен Манастагы интеллектуалдык теле таймашы. Улуттук биринчи каналда саламатсыздарбы? Кыргыз Республикасынын президентинин улуттук нарык жөнүндө Манас үчүлдүгү нар тараптан изилдөө жана жайылтуу боюнча улуттук дем дүйнөлүк бийиктик уңгу жол жарлыктарын ишке ашыруу максатында уюштурулган бүгүнкү таймашыбыз республикалык баскычыбыз. Дегеним, орус тилдүү мектептер арасындагы бүгүнкү чыгарылыштын уюштурулушуна зор салым көрсөткөн биздин өнөктөштөрүбүз жана дем өрүүчүлөрүбүз Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигине, агартуу министрлигине, Кыргыз улуттук Манас театрына жана Манас улуттук академиясына терең ыраазычылык билдиребиз. 15-ci айланпабыздын буга чейинки райондук, шаардык жана облустук тандоо турларынан эң мыкты деп тандалып алынып, бүтүндөй бир өрөөндүн намысын белине байлап келген топторубуз бүгүн жарым финалдык баскычта финалдык баскыч үчүн ат салышып жаткан топтор бар. Алардын алгачкысы Жетөгүз районунан келген Бакай тобу, даярдаган мугалими Жайнагүл Жунушалиев эжебиз. Бакай тобунун атаандашы Ордолуу Ош облусунан келген Арабан районунун Тайтору тобу, даярдаган мугалими Маткасымова Айнур эже. Тайтору жана Бакай тобунун атаандашы кайрадан Ысык Көл облусунун Жетөгүз районунан келген Айбат тобу, даярдаган мугалими Миргүл Султанова эжебиз. Айбат, Тайтору жана Бакай тобунун таймашына сара эсеп сала турган даражалуу калыстар курамын тааныштырсак, калыстар тобунун төрагасы Кыргыз Республикасынын эл артисти Манасчы Рыспай Исаков агайыбыз. Калыстар тобунун мүчөсү Саякбай Каралаев аттындагы алтын медалдын лауреаты Манасчы Замирбек Баялиев агайыбыз. Калыстар тобунун мүчөсү таймашыбыздын башкы дем өрүүчүсү болуп жаткан Кыргыз улуттук Манас театрынын башкы директору Айтматов аттындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Нурбек Талантбек уулу. Калыстар тобу ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Топ даярдап келген урматтуу устаттар, сиздерге дагы таазим этебиз. Бар болуңуздар. Балдар биз менен саамга калсын. Таймашыбызды дароо баштайлы. Орун алсаңыздар. Жалпы журтту күттүрбөстөн таймашыбызды дароо баштайлы. Киришүү бөлүмү болгон ураан чакыруу менен кезекти Жетөгүз районунан келген Бакай тобу сиздерге узатам. Акыл айты бар иште, акылман Бакай колдогон, капилетте сөз тапкан, караңгыда көз тапкан, алдыңда салсаң ак жолтой, аркаңда жүрсө саң колдой. Эзелтеден кыргызымдын салты бар, саламдашып сөз баштоочу наркы бар. Салам айтам салтты сактап мен дагы, салам айтам калкыма да жалпыга. Топтун атын Бакай деп койгонубуздун себеби Айкөл Манас менен Акылман Бакайдын тилеги, мүдөсү бир болгон. Эли жерин эч кимге алдырбаган эр Манас. Кулалы таптап куш кылган. Манас. Курама жийип журт кылган. Манас. Тилегим Манас. Колдоочуң Манас. Мен топ башчысы Жаныбекова Айтунук, топ мүчөлөрү Жумашев Назир, Рыскулов Майрамбек. Бакай тобуна ийгиликтерди каалайбыз. Кезек алардын атаандашы болгон төрдө турган урматтуу топ Тайтору сиздерде. Салтымды даңктап келейин, билимден үрөн себейин, Арабан элимдин атынан баш ийип салам берейин. Береке төккөн элденмин, жемиштүү жерден келгенмин, Манаста пуран чакырып, баатырдай салам берейин. Мектебимди атап кетейин. Уккансызбы Алишер Набай мектебин? Тайтору тобунун атынан жалынды салам берейин. Пирлер колдоп Манастын, баатырымды даңктайын, өз атым менен Камола жеңиш менен кайтайын. Сабак алдым Манастан, жол башчысы Бакайдан, сынап келдим өзүмдү, атым болсай турган. Мен өзүмдү башынан тааныштырып кетейин, Тайтору тобунун перизаты жеңишке бүгүн жетейин. Манас деген туу чокусу рухтун, түгөнбөгөн бүтпөс кенчи улуттун, мурас кылып өткөрбөсөң урпакка, өзүңдү да улутту да куруттуң. Улуу Манас чоң казатка баштаган, биз урпагы жоодон кайра кайтпаган, эркиндиктин жаңы доордун тушунда, кыргыз элим бүркүтүндөй таптаган. Биздин уран Манас. Мен топ башчысы Вахитова Камола, топ мүчөлөрү Ахунжанова Перизат, Абдыманап Айтурган. Тайпаатыбыз, улуу эл кыргыз затыбыз, элдүнүн жолун төтөлөп, эл үчүн курман башыбыз. Мекенге кызмат кылабыз, мерчемсиз жерге чыгабыз, баатыр Манас урпагы ааламга араңсыябыз. Кармашканда кайрат берип утуруу, беттеген жоо болбойт бизден утулуу. Кайра кайтпас өжөрлүк барганымда, ал анткени мен Манастын тукуму. Дүңгүрөтүп кыргызды дүйнө элине жар салган Манас, ала тоону мекендеп, аздектеп жерин сатпаган Манас,
кылымдарга түбөлүк өчпөс болуп жаралган Манас, Манас, эр Манас. Мен топ башчысы Абдулдабекова Ганки, топ мүчөлөрү Мирланова Жасмина, Батова Сема. Айбат тобуна дагы ийгиликтерди каалайбыз. Ушуну менен уран чакыруу бөлүмүн жыйынтыктайбыз. Балдар канчадан упай топтоду, кайрадан көңүлүңүздөрдү экранга бурабыз. Кадимки куйручу колуя Манасым барда мен ар кыргыз түйүнө түнөй алам деген экен. Куудулдугу менен, дастанчылыгы жана комузчулугу менен айырмаланып турган Олуя куйручук эмне үчүн манасчылыкка өзгөчө баа берген? Элибиз айткандай, манасчылык кайып касканан тартууланган улуу касиет. Бул өнөр дагы, талант дагы эмес, тагдыр эле эмес. Буну улуу Теңир дагы өзү ойлойт деп келет. Так ошондой манасчылардын сап башында турган, манасчылардын манаса тыккан Сагынбай Орозбак уулунун вариантында түзүлгөн суроолордун алгачкысы Жетөгүз районунан келген Бакай тобу сиздерге жолдонмокчу. Манастын тушунда чүкөнү эмне себептен башка улуттар дагы ойногон? Ал учурда Манастын учурунда деген чүкө негизги оюндар болчу да. Аны болсо деген кытаалык калмак баардык ойнойт. Мисалга ала кетсек, Кошой болсо деген өзү деген билерикти бошоткону Кырмышан шаарына Бөдагалакка бара жаткан жолдо болсо деген Аруке айтканда сен алдыңдан деген 9 жашар бала чыгат. Ал болсо сенден чүкө сурайт. Ал болсо деген өзү деген аяр болот деп айтканда, мисалга алсак деген ошол болсо деген өзү деген аяр болуп, ал деген чүкө сурайт да, жана ошондой эле ошондо бара жатканда деген топ балдар дагы чүкө ойноп жатканын көрөбүз. Ал кезде деген чүкө деген негизги гана оюн болчу да. Мисалы деген ал деген көптөгөн адамдардын бардыгы деген малчылык менен эмгек кылышкандыктан, ошол деген малдан кийин, ошо аштан кийин аш кылышканда малдыч, ошондон кийин болсо деген ал деген ошол чүкөсүн алып алып балдар ойношканда жана ошондой эле ордо оюнун дагы ойноп киришет. Анткени деген ал кезде деген чүкө деген негизги оюн болчу. Ал кезде Кытай калмак башка улуттар дагы ойношкон. Жооп туура азаматсыздар. Кийинки суроо. Тайтору тобу сиздерге Жакып эмне себептен 50 жашка келгенче баласыз болгонуна арман кылбайт? Жакып 50 жашка келге чейин арман кылбаган себеби төмөндөгүчө. Жаш кезинде эле калмактар, Ногой хан өлгөн соң калмактар басып алып, туш тарапка чачырап салат. Ошондуктан ал элин топтойм деп, байлык топтойм деп, ошол себептен 50 жашка чейин Манас Жакып баласыз болгонун ойлогон эмес. Жооп туура азаматсыздар. Кийинки суроо Айбат тобу сиздерге Аспаны деген жердин артыкчылыгы кандай? Аспаны деген жердин артыкчылыгы бул ал жерде абдан чоң жаныбарлар болгон болчу. Кадимки эле курт кумурска, чымындар 6 жашар балдарга окшоп эле чуркап кетишчү. Бул окуясы болсо адамдыккө жолукканда Аспаны деген жерде даңгылынын тоосунда адамдык жашаган болот. Анан ошол жерде Аспаныны сүрөттөп кетишет. Аякта жаныбарлар абдан чоң болгон болчу. Чымындар, куштар 6 жашар балага окшоп чуркап кетишчү. Жалаң жаныбарлардын чоңдугу менен эле айырмаланганбы же башка да өзгөчөлүктөр барбы деген суроо болуп атат да эми такташ иретинде. Аякта убакыт аябай жай жүргөн болчу. Айбат тобу дагы негизги жоопту бере алды. Ал эми тактап кетүүчү жагдай биз күткөн жооптор төө кийиги арбын, кесендиси көп, казы учса асман бетин бербеген, кайры деген куурайын айзага таккан желектей, кескелдириги 6 жашар баладай, чычканы 4 айлык күчүктөй, ташбакасы 6 карыш чарадай ажайып жер болгондугун тактап айтканда толук кандуу упайын алышмак. Кийинки суроо кайрадан Бакай тобу сиздерге Кылыч Баатыр кайсы элден болгон? Кылыч Баатыр өзү деген Кыпчак элинен болгон. Катаган тейит калкы бар, кадимки Кошой албы бар, Кыпчактан Кылыч беги бар, Мамбай деген эри бар деп ошентип, ал деген Манастын тою жагында айтылып кетет. Жооп туура азаматсыздар. Кийинки суроо Тайтору тобу сиздерге Догондун чамбыл атын ким соога түсүрүп алат? Бул Доргон жылкысы деген немеде Оргокан менен болгон урушта айтылат. Ошондо бул немеге Манас менен жекеге чыгат дагы, анан Манас анын атын сурап алган жайы бар. Тилекке каршы жооп туура эмес, төштүк алган. Кийинки суроо Айбат тобу сиздерге Оргонун калаасы кайсы кала? Оргокан менен болгон урушта Оргонун негизи 30 калаасы бар деп белгиленип кетет. Ал 30 калаасынын арасында Оргокандын өзүнүн калаасы жөнүндө айтылып кеткенде, бул Манас Оргокан менен болгон урушунда, Оргоканды өлтүрөөрдүн алдында ошол
Оргокандын калаасы жөнүндө айтылып кетет. Оргокандын калаасы каны ыйлап канча баласы мурдагы аты Кашкасуу, азыркы аты Каракол деп берилет. Калаасы жөнүндө сөз болуп атат. Кашкасуу ал башка болот, Борбору жөнүндө көп жерде айтылат. Борбор шаар кайсы? Барбы жооп? Каракол. Тилекке каршы жооп туура эмес. Туура жооп Оргонун калаасы Магуруптал же Талмагуруп деп айтылат. Кийинки суроо Бакай тобу сиздерге. Оганга кыргыздын кайсы 5 уруусу ооп барган? Оганга кыргыздын Катаган, Тейит, Кыпчак, Шыңгай жана Шыңгай, Найман уруусу ооп барганда, бул болсо деген айтылат. Катаган Оган деген ооп кеткен жеринен Оган деген кеби бар, Катаган Тейит калкы бар, Найман Шаңгай эли бар деп айтылат да, Кыпчак деп дагы айтылат ошол кезде. Бул болсо деген жанакы Манаска той берилип жаткан жерде деген Оган жөнүндө айтылып кеткенде, ошол жерден келген элдер айтылып жатканда ошол кезден айтылат. Жооп туура азаматсыздар. Кийинки суроо Тайтору тобу сиздерге. Бообек, Шаабек, Шүкүрдүн аталарын айтып бергиле. Калдардын уулу Шаабек, Калчанын уулу Бообек, Сапардын уулу Шүкүр деп айтылат. Жооп туура азаматсыздар. Кийинки суроо Айбат тобу сиздерге. Чуушаңгыр журту 100 жыл өмүр сүрсө да эмне үчүн жуунган эмес? Чуушаңгыр журту жөнүндө Манастын биринчи казаты бүткөндөн кийин булар Алтайга кайтып келгенде кеңеш курулат. Ошол жерде өткөн кеткенде эстеп атканда Чуушаңгыр эли жөнүндө айтылат. Булардын жуунбаганын себеби булар адат кылып алышкан, ошол жуунбай жүргөндү. Ошол адат бойдон алар жуунуш керек деген керек экенин ойлошкон эмес. Адат эле, башка себеп жок, Ал Тилекке каршы жооп туура эмес. Алардын диний ишеними жана табиятага жол берген эмес. Кийинки суроо Бакай тобу сиздерге. Манастын көзү көрбөй калышына эмне себеп болгон? Манастын көзү көрбөй калышына деген Текес хан менен болгон урушта Текес деген өзүнүн аярына ишенип, өзүнүн каласынын жанындагы талчыбыктардын баарын аскерге айландырып коет. Аны деген кыргыздар келип бул колу өтө көп экен, биз кете берели дегенде укпай, Манас мен силер барбасаңар өзүм барам деп айтат. Ошондо Бакай бул жерге деген аярларын жасаган экенин билип, анан Бакай айттырат, бул жоокерлерди өрттөп же болбосо аткыла дегенде, ошондо батырлар атат, аны ошондо түтүндөн Манастын көзү көрбөй калат. Анан көзүн кайра ким айыктырат? Көзүн Айкожо келип айыктырат. Жооп туура азаматсыздар. Кийинки суроо Тайтору тобу сиздерге. Алтан култаң эмне себептен түз жол менен келбей, бугулук ашуусун ашып келет? Бул аяр култан Текеске барып айтат, бул Манас деген баатыр экен, бул жакында сага келип калат деп Орго барып айтканда, Орго шаштырып Алтан култанды кабар бергиле деп жөнөткөндө, ошо Алтан култанга кабар келгенде тез келсин деп кабардан ала жукуну бузуп өтүшөт. Жооп туура азаматсыздар. Кийинки суроо Айбат тобу сиздерге. Чамдайбыз урматтуу оюнчулар. Соорун эмне себептен Оргону күтпөй Манаска эрте кол салат? Орго хан менен болгон урушта Орго хан өзүнүн колун жыйнайт. Ошондо Соорунга кабарчы жиберип, Соорун келгенден кийин ал Соорундун алдында Баданбай деген жылкычы келет дагы. Анан айтат, ханын алдына келип ыйлап айтат, ханым ушул биздин жылкыларыбыздын баарын, ал Соорундун толтура жылкысы болгон. Ошол жылкыларыбыздын баары бул кыргыздар келишти, бүт баарыбыздан тийип алды деп айтат. Ошондо ачуусу келген Соорун деген Оргого айтпай, ошол жини келгенин колун алат дагы, андан биринчи кетип калат. Жооп туура азаматсыздар. Кийинки суроо Бакай тобу сиздерге тест түрүндө экран аркылуу берилет, көңүл бөлөлү. Даңга тобу эмне себептен өзгөрүп кетет? А варианты дөбөт балбан өлгөндүктөн, Б варианты кандуу казатта кыргыздар кырылгандыктан, В варианты дабаан ашып баргандыктан. Даңга тобу болсо дөбөт балбан деп Жооп туура азаматсыздар. Кийинки суроо Тайтору тобуна дагы экран аркылуу тест түрүндө. Дүбүрө канча жашында ооматы кетип багыт аят? А варианты 42, Б варианты 41, В варианты 44. Бирок 44 жашында ооматым кеткен деп айтат, В варианты. Азаматсыздар, жооп туура. Кийинки суроо Айбат тобу сиздерге дагы тест түрүндө. Кесебилдөө эмне себептен урушуп, шейит кетпей уу ичип өлөт? А варианты колго түшкөндөн коркуп, Б варианты шашылыш ичип алгандыктан, В варианты кыйнап уу ичкендиктен. Бул А варианты колго түшкөндөн коркуп. Жооп туура азаматсыздар. Ушуну менен биз Манас бөлүмүн жыйынтыктайбыз. Бул бөлүмдө кайсыл топ канча упай топтоду? Кайрадан көңүлүңүздөрдү экранга бурабыз.
Oyunубуздун дагы бир бүйүр кызыткан бөлүмү бул сыр куржун. Балдардын сүйлөө чеберчилигине, сөз коруна жалпыбыз баам салып көрөлү. Куржундун бир көзүнө көнөргөн сөздөр, бир көзүнө макал лакаптар катылган. Келиңиздер балдар. Бизге макалдардан келгени чобурдан оогонду тулпарга мингизбе дейт да. А буга токтого келсек, бул деген чобурдан оогонду тулпарга мингизбе дегени, бул деген чобур деген мындайча айтканда өтө мындай эмерек ат да, акырыныраак жүргөн тынчыраак ат болот да. Ал эми болсо деген тулпар болсо деген бул өтө катуу жүргөн ат болот да. Мындай өтө тың болгончу. Көз камандар деген өтө жакыр кеде жашаган эмелер экен. Алар болсо деген жылкыны көрүшпөптүр да. Анан деген атка жана болсо деген тулпарга минсек деген биз болсо деген өзүбүз жыгылып кетебиз деп коркуп ойлошуп, анан деген тайга минмек болушат да. Биз тай деле минебиз деп, бирок тай дагы мөңкүп кетип, ал болсо деген тайдан кулап түшүп, бул деген душманга берилчү неме экен деп ошентип алар ошентип кетишет да. Анан дагы алар болсо тулпарга минмек болгондо деген чоролор болсо деген 6 күнү ошол тулпарды деген суутуп берет да. Суутуп бергенде болсо деген алар аны минмек болот. Анан ошентип бирок мингиси келбей турат дагы. Манас деген бизди урушат экен же бизди бир нерсе кылат экен деп коркконунан эле минет да. Ал ошондо деген буга караганда төө жакшы болчу, бизге төө керек болчу деп кайра өздөрүнүн ичинен ойлонуп калышат. Чобурдан оогонду тулпарга мингизбе деп айтып атат. Анткени мындай кашаң ат минип жүргөн эмени деген мындай чор ат деген мындай үстүнө жоорусу кетпеген, чуркай албаган аттарды айтат. Аны минип жүрүп көнүп каласың да, акыры минипчи. Мындай тулпарга мингенден кийин ал тулпардын тынчы жок да, мындайча айтканда. Тынчы жок, ал мындай ойсоктоп кетет же үркүп кетет. Бизге болсо деген көөнө сөздөрдөн бизге супа келди да. Бул супа болсо деген жайдын ысык күнүндө деген атай эс алуучу жыгачтан жасалган жайда. А буну болсо деген эпосто мисалга алсак деген, бул болсо Манастын Каникейди алганы деген жерде кездешет. Буга болсо деген Жакып болсо деген Каникейди көрүп өтө жактырып калат да. Менин Манасыма ушул болчу да экен деп, жана Арукени болсо деген Алмамбетке болот деп өзү деген ошентип коет дагы. Анан деген Каникейдин атасына барып деген кызын сурамак болуп, ал деген барат. Ошондо барганда болсо деген жоокерлер деген бул алышка эмнеге биздин ушундай ханыбызга келип атат, ушундай нерсеге келе алмак беле дешет да. Бирок болсо деген Жакып да айтканынан кайтпай, мен деген бул күтөмүн деп ошол супага отуруп эс алган жери бар. Бизге көнөргөн сөздөрдөн шудур деген сөз келген. Буну чечмелей кетсек, шудур деген бул төө дегенди билдирет. Бул төө деген көп эпосто көп окуяларда кезигет. Мен көз камандардын окуясынан мисал келтирип кетсем, бул Үсөндүн окуясында айтылат. Үсөн ошол көз каманын аталат дагы, анан анын катыны баласын түйүмдеп, төрөйм деп өлүп калат дагы. Анан ал баласын алып, ошол неме 6 такча буудайын алып жаңжың журтуна барат. Барганда ошол жаңжың журт айтат, ушул буудайыңа биз сага мал беребиз дейт. Бир төөгө, бир шудурга 25 жың буудай бересиң деп айткан жайы бар. Бизге макал лакаптардан музоо бош болсо сүтү төгөт дейт. Буну чечмелесек, тарбиясы тартуу жок адам деп эсептейбиз. Ал эми мисал келтирсек, бул орозунун онугун алсак болот. Алар тарбиясы тартуу жок, биримдиги жок болгондуктан бири-бири менен уруша берип эч батышкан эмес. Көнөргөн сөздөрдөн бизге тилин байлоо деген келген. Тилин байлоо деген бул дубаны жөндөмсүз абалга келтирүү. Эпосто бул аярлар менен тиешелүү жерлерде көп айтылат. Бул аярлардын сыйкырын алар тил менен айтышкан, ошону токтотуш үчүн тилин байлашат. Бул эпоста мисал келтирсек, мисалы Көйүш аяр деген Бооң аярдын тилин байлаган. Бул Акын Бешим менен болгон урушта. Макалдардан болсо бизге чапанчанды чапса, көнөкчөнгө доо кетет деген макал келиптир. Бул макалды чечмелей кетсек, эгерде бир адам калкап турчу адам жамандыкка учураса, анын артындагы бейкапар адамдарга дагы доо кетет дегенди түшүнсөк болот. Эпосто мисал алып келтирсек, бул Ноңгой каза тапкандан кийин Кытай эли Ноңгойдун балдарын 4 жака бөлүп чачыратып салган. Бул жерде кыргыз эли жапа шегип, ал 4 жака бөлүп салгандан кийин абан аябай оор абалга келгендигин түшүнсөк болот. Бул жерде чапанжанды чапса, бул Ноңгой болуп кетип атат, көнөкчөн бул кыргыз эли. Айбат Тайтору жана Бакай топторунун көнөргөн сөздөр менен макалдарды чечмелегенин көрдүңүздөр. Ушуну менен биз сыр куржун бөлүмүн жыйынтыктайбыз. Ал эми балдардын
кеп коруна карата калыстардын кошумча пикирин жалпы жыйынтык менен саамдан кийин айтабыз. Ушуну менен биз Сыргыжын бөлүмүн жыйынтыктайбыз. Таймашыбыздын 4-чү бөлүгү болгон сырттандарды сынайбыз бөлүмүн баштайбыз. Өзүңүздөр билгендей, алгачкылардан болуп, Жети Өгүз районунан келген Бакай тоонун сырттанына карата биринчи 10 суроо. Какай камандын бир түрүбү? Ооба. Саңса камыштаякпы? Саңса камчыбы? Саңса темир кылычпы? Эңкөө жолборспу? Эңкөө ат жабдыгыбы? Жок. Кырчок моңголдун мергениби? Ооба. Кырчок казак мергениби? Жок. Кырчок кыпчакпы? Жок. Дагул аюубу? Ооба. Ысык көл облусунун Жети Өгүз районунан келген Бакай тоонун сырттанындагы мыктылыгын көрдүңүздөр. Өзүңүздөр көргөндөй 10 суроону кабыл алды. Жыйынтыгында 7 деген жогорку пайды топтоду. Азаматсыз карындашым кезек төрдөгү Тайтору тоонун сырттанында. Дагул жолборспу? Жок. Кайынчоонун кызы кара көзбү? Жок. Кайынчоонун кызы кара кашпы? Жок. Жангүшанын ашыгы кара көзбү? Ооба. Жангүшанын кудалашканы кара кашпы? Жок. Жангүшанын кудалашканы кара көзбү? Ооба. Жангүшанын атасы Сагоорбу? Ооба. Сагоордун кызы кара көзбү? Жок. Кайынчоо Керсарда жашайбы? Ооба. Алмамбеттин чоң атасы Солобобу? Ооба. Ош облусунун Араван районунан келген Тайтору тоонун сырттанындагы өзүнүн мыктылыгын далилдей алды. Жалпыбыз көргөндөй 10 суроонун ичинен бирөөсүнө гана жазатайып жооп берүү менен жогорку 9 пайды топтоду. Азаматсыз кезек кайрадан Жети Өгүздөн келген Айбат тоонун сырттанында. Чылабанын чөбөрөсү Алмамбетпи? Ооба. Чылабанын чөбөрөсү Соорондукпу? Жок. Чылабанын небереси Соорөндүкпү? Жок. Солобонун небереси Алмамбетпи? Соорөндүктүн чоң атасы Чылабабы? Ооба. Додо жаныбарбы? Ооба. Додонун сөөгү ташпы? Ооба. Додо 5 баштуубу? Ооба. Додо 7 баштуубу? Жок. Додонун 80 канаты барбы? Ооба. Жети Өгүз районунан келген экинчи топ тагыраагы Айбаттын сырттанындагы өзүңүздөр көргөндөй 10 суроону кабыл алды. Жыйынтыгында 7 деген жогорку пайды топтоду. Ушуну менен биз сырттандарды сынайбыз бөлүмүн жыйынтыктайбыз. Тайтору тобуна карата Бакай тоонун суроосуна кулак түрөлү. Алтайга көчүү окуясындагы жана кыргыздар болсо деген өздөрү деген биз деген адашып кетпейли, бул жер деген татаал жер экен деп мамык каккан жер кайсыл жер жана кандай болуп өзгөрүп кетет? Бул ошол неме Алтайга көчүү окуясында айтылат. Бул ошол жолу неме өтө татаал экен деп бул деген баягы 2-3 суу немесин айткан. Биздин оюбузча бул. Тилекке каршы суроо, жооп туура эмес. Жооп чынында башкы окуясы Алтайга кайтууда Алокенин колуна мурунку согушкан манас. Дагыра даңгы баш болгон 200 000 аскер жыйылыптыр. Алар деген кайыпкан Мунарканга кол саш үчүн кол менен келатканда аларга манас 30 000 аскер менен аларды көздөй бет алган болот. Кийинчерээк ошол жер аябай жолу эме болгондуктан адашып кеткендер артка кайтып турсун деп атайын белги салдыртып казык кактырган экен. Бул жер деген кара кыр болгон, казык каккандан кийин казык кыр болуп калат. Тилекке каршы Тайтору тобу биздин суроого толук кандуу жооп бере албагандыктан биз упай бере албайбыз. Биздин суроо төмөндөгүчө, Манастын карынан зарынан көз сүйлөй алган эмес, бирок Манас күлкүгө же тамашага калган окуя барбы, кездешеби? Мындай мисалдарга биз Серек менен болгон окуяны алып келели деп атабыз. Мындай болот. Кашкарлыктар менен болгон окуяда бул Манас жини келип, ошол жерден баары Манаска сөз айта албай алганда, анан баары жини келип атканда Серек келет дагы Манаска сөз айтайын десе, Манас ачууланып аны чабып ийет. Ошол чабып ийгенде Манас Серек таарынат дагы, анан Манаска айтат: андай болсо, эгерде ушинтип баарыбызга жиниңди көрсөтө берсең, анда биз ошол барып кашкарлыктарга кошулуп, мен ошол кашкарлыктарга барамын дагы, мен ошолорго кошулам, анан мен сага каршы чыгамын дейт. Анан ошондо баары Серектин айтканына таң калат. Манас болсо аны уккандан кийин күлкүсү келип, ошол жерден күлүп, ал жер Манастын жини тарайт.
жооп туура эмес. Жооп төмөндөгүчө. Бул Кайыптаңдын окугасында кездешет. Манас кара бөртү жакшы көрүп калганда, Кайыптаң келип мөңдү деп саламдашканда, Манас байна деп саламдашып, аларды кырчоро кыз аламын деп, калмак боло калдың деп күлгөн окуясы. Чоң Казатта Алмамбеттин Чубак менен болгон урушундан кийин, алар элдешкенден кийин, алар деген Кытайдын элине барганда Саястын кара сиңири деген талага барышат. Ошол жерден Бейжиңди карап, анан Алмамбет колго айтып берет ошол Бейжиң, ошол Кытайдагы шаарлар жөнүндө. Ошол жерде 60 түрлүү чайы бар деген тоо жөнүндө айтат. Ошол кайсы тоо болгон? Жооп жок. Туура жообу 60 түрлүү чайы бар деп Ачалай тоосу жөнүндө айтат. Упай бере албайбыз, тилекке каршы. Бүгүнкү чыгарылышыбызда оюн көрсөткөн Айбат, Тайтору жана Бакай топтору болду. Бул топтор окутуу орус тилдүү мектептерден келген эң мыкты деп тандалып алынган топторубуз болду. Таймаштарыбыз Кыргыз Республикасынын президентинин улуттук нарык жөнүндө Манас үчүлтүгүн ар тараптан изилдөө жана жайылтуу боюнча, ошону менен катар улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик, уңгу жол жарлыктарын ишке ашыруу максатында уюштурулду. Таймашыбызга колдоо көрсөткөн Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, Жаштар саясаты министрлигине, Кыргыз улуттук Манас театрына, Агартуу министрлигине жана Манас улуттук академиясына терең ыраазычылык билдиребиз. Бүгүнкү биздин 3 топ, Жетегүздөн келген 2 топ жана Аравандан катышкан 1 топтун таймашы канчалык болду? Кайсыл тайпа маарага озуп келди? Финалда кимисин көрө алабыз? Жалпы жыйынтык жана кошумча пикир калыстар тобу сиздерде. Бакай, Тайтору, Айбат тайпаларынын саламдашуусунда, топтордун тоорушканында көргөн нерселерди, байкагандарыбызды айтып отуралы. Саламдашуулары жакшы. Манас бөлүмүндө Бакай тайпасынын сонун кетти, бардыгына кемчилиги жок. Тайтору тайпасы ошол тулпарлар боюнча болгон суроодо жооп болбой калды. Догондун атын кимге соогатка берет деген суроо, төштүктүн соогатка сурап алган окуясы бул көп жолу айтылган. Ошондон жооп жок болуп калды. Айбат тайпасында да ушундай жообу жок калган суроо болуп калды. Оргонун калаасы боюнча туура эмес айтып алдык. Андан кийин дагы бир суроого жарым-жартылай жооп берип кеттик. Сыргуржун боюнча келгенде чобурдан оогонду тулпарга мингизбе дейт. Бул макалды ошол түз маанисин айтып атасыңар, сонун айтып атасыңар, анда маселе жок да. Анан эми бизге турмушта болгон сабакты ат минбей шаарда жүргөндөр мындан кандай сабак ала алат деген нерсе бар да. Ушул жактарын дагы айтып кетсек толугураак болмок деп ойлойм. Бул силер туура эмес жооп бердиңер деген сөз эмес. Кийинки маанилерин чечмелей кетишибиз керек. Жалпы элге дагы ал акылына алып биле жүрө турган, көңүлүнө иле жүрө турган нерсе. Анткени бүгүнкү күндө дагы бул макалдын сабагы өтө зарыл болуп турган нерсе. Өзгөчө бардык эле жумуштарда кичинекей нерсени, кичинекей жумушту кыла албай койгон адамга андан чоң жумуш артпа деген нерсе да. Манас атабыз ар бир чоросу келгенде сынап көрүп, керек болсо кайсыл бир жумушка коюп, ырамандын ырчуулун бек шайлагандай, Агыдайды бек шайлагандай, эл башкарабы, журт башкаралабы, элди тейлөөдө, уюштурууда жөндөмү кандай, ошолордун бардыгын билип келип, андан кийин алардын кайсыл жакта артыкчылыгы бар экендигин билген соң, ошол артыкчылыгы бар жакка коюп атпайбы? Манастын манас болмогу мына ошондой ар бир кадрды өзүнүн ордуна шайлай билгендигинде болуп атат да. Ал эми бул макалда ошондой кыла албай койгондорго сабак болуп атат. Чобурдан оогонду тулпарга мингизбе. Бүгүн жумуш аткара албай калганды эртең үйрөнүп кетет деп эле эптеп таанышым, билишим, жакыным, асылым деп эле жетелеп жүрө бербе. Бир жумуштан алып экинчи жумушка, бир жумушта иш кыла албай койсо аны жазалап туруп, ушул жазасы үчүн жумуштан кетти деп туруп, кайра бир жумушка шайлап ийген учурларыбыз бар. Ошондой кылбагыла деген сабак болуп атат да. Чапанчанды чапса көйнөкчөнгө доо кетет дегенде мисалдарыңарды чечмелөөңөр жакшы болду. Музоо бош болсо сүттү төгөт. Негизги нерсеси тарбияда талаптын катуу болушу жөнүндө сөз болуп атат да.
мындан сырткары балага берген тарбия ташка чегилген тамга экендиги анык да. Ошол себептен улам музоо кезинде, кулун кезинде, тай кезинде, козу кезинде, бала кезинде тагыраак айтканда тарбияны жакшы бериш керек, талап катуураак болуш керек. Эгер андай болбосо бала эрке өсүп калат. Кийин бокмурун болуп калат деген акыл жатат да. Кеби тийсе урда сок деп жакып Манаска ушундай талап менен баласына катуу талапты коюп туруп берип атат. Себеби эртең эл алдында чыгат. Ошон үчүн Манас болуп чыгып атат. Бул атасынын дагы кыраакылыгы болуп атат да, тарбияны жакшы берген. Эркелетип койсоң эмне болот? Эркелеп жүрүп бокмурун болуп калат бала. Мына ошол сабактарды айтып өтсөк жакшы болмок. Калган жагын айтып өттүк. Мына бул Тайтору тайпасына жанагы окуянын өзүн болжоп айткандыгы үчүн 1 упай бердик өз ара суроодо. Жалпы жыйынтык Бакай тайпасы, Бакай тобу 46 упайга ээ болду, Тайтору 44 упайга ээ болду, Айбат 39 упайга ээ болду. Oyuncularımızın ар bir sözünü salmaktap, oğuzdan çıkan ар bir sözünü upay berip oturgan kalыстарга ыраазычылык билдиребиз дагы. Бүгүн көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Сиздер бүгүнкү чыгарылышыбыздан орус тилдүү мектептер арасындагы таймашты көрдүңүздөр. Ал эми балдарды болсо экинчи студияга узатам. Кайрадан таймаш менен көрүшкөнчө жалпы жұрт аман туруңуздар. Улуттук мектептер арасында Манастын интеллектуалдык телетаймашынын республикалык баскычы өтүүдө. Ал таймашта бүйүр кызыткан таймаш куруп, алдыңкы упайларды ээлеген топ менен маек курабыз. Эжеке, айтсаңыз, эң алгач ушу финалдык баскычка чейин жетишкениңиздер менен сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Бул да болсо сиздин эбегейсиз чоң эмгегиңиз бар. Ошол эмгегиңиз жөнүндө даярдыктар кандай болду? Балдарды кандай даярдадыңыздар? Ата-бабабыздан келе жаткан улуу мурас Манас эпосун даярдап окуучуларды ушу республикалык турга алып келүү мен үчүн чоң сыймык болуп эсептелет. Албетте оңой эмес, көп убакытты, көп эмгекти талап кылат. Ошентсе дагы буюрса жакшы райондук жана областтык баскычтардан, республикадан да жакшы упайды багындыра алдык. Ал эми айтсаңыздар, ошол катышуучунун, окуучунун ушул сахнага чыгып, ушунча манасчылардын астында, элдин астында бир сахнанын өзүндө сүрүү болот. Кандай толкундануу сезимдери болду? Жалпы сезимдер кандай болду? Бизде жалпы сезимдери кичине толкундануу болду. Жана ушул жайга чейин чыгарууга даярдаган биздин эжебизге рахмат айтабыз. Чоң рахмат. Буюрса сиздер дагы жергениңиздерге кур кол кетпей, финалдык баскычка бүйүр кызыткан таймаштарды куруп, байгелүү кетесиздер деген үзгү ой тилектебиз. Жетөгүз районунан келген топтун атандашы Айтулуу Араванту жергесинен келген топ менен маек курабыз. Эжеке, айтсаңыздар, чынында даярдыгыңыздар мыкты экен, аны бул таймаш көрсөтө алды. Кантсе дагы бир алдын ала, бир алдыңкы упайлардын бирин алдыңыздар. Жалпы даярдыктар кандай өттү? Жакшы. Ошонун натыйжасын бүгүн көрүп турабыз. Ал эми баягы Манастан да даярдануу учурунда бир кызыктуу окуялар менен сөзсүз түрдө коштолбой койбойт. Мисалы алсак, түнү бою даярданып, таң аткыча даярданып, ошондой кандай окуялар болду? Андай окуялар көп эле болот. Кыздардын баары эле бирдей эмес, бири уйкучу, бири тим эле тытынып даярданат, бирини түртүп туруш керек. Баары бирдей эмес. Ушундай кызык окуялар болгон. Ал эми окуучулар, катышуучулар, кимиңиздер уйкучусуздар, кимиңиздер тыпылдап окуганыңыздар, ким сиз болсоңуз керек? Жок, эжеке жөн эле тамашалап атат. Биз жакшы эле даярданганбыз. Кээде биз бир ошол окуяны окуп алып, бирөөбүз өзүбүздүн башка пикирибизди, бирөөбүз башкасына айтып, ошол боюнча атаандаштык кетип калган арабызда ошондой кызыктуу окуялар болгон биз даярданган учурда. Түнү бою китеп окуп, китепти кучактагы боюндан уктаган күндөр болдубу? Камала. Бизде бул Камала, бизде уйкучу, мен Перизат деп айта алам. Азаматтар, абдан шаңдуу ушундай күлүп жайнаган команда экенсиздер. Чынында ар дайым кандай сынак болбосун, ушундай күлүп жайнап,
жана ийгиликтерди багындыра бериңиздер деген үзгү ой тилекти айтабыз. Буюрса сиздер дагы коштошпойсуздар менен. Буюрса финалдык баскычта да көрүшүп, ал жакта да бүйүр кызыткан кызыктуу таймашты куруп, жергеңиздерге байгелүү кетесиздер деген үзгү ой тилектебиз.